Innal hamdalillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Qayradan ötkөнкү суроолорубузга улай, кийинки суроолорубузга жооп бергенге аракет жасайлы. Андыктан кириштик. Бисмилlah. Алгачкы суроо: daarатты туруп кыбылага карап алуу фарзбы? Жок, кыбылага карап daarат алуу бул мустахаб. Анан өзүнүн адептери бар. Аз ислам негиздери деген кыргызча сонун китеп чыккан. Ошону алып окуп койсоңуздар, daarатта болгон макру болгон амалдар бар, анан сүннөт болгон амалдар бар. Ошол макру болгон амалдардын ичине кирет. Ибадат исламия деген китеп бар. Алда аябай жакшы жазылган. Бийигирээк, суу чачырабай турган жерге алса жакшы деп. Себеби адам daarат алып атканда хадистерде келгендей, монтип туруп алганда эң акыркы тамчысы менен колдукун. Ошол акыркы тамчы менен ширктен башка майда күнөөлөрдүн баары эмне болот? Кошо түшөт деген. Ал эми бетти жууп атканда бет менен да ошо эң акыркы тамчысы менен баягы ширктен башка майда жүдө кетирген күнөөлөрүбүз болсо ошол эмне болот? Кошо түшөт. Колдуку, бут daarаттыкы баары ушундай. Ошондуктан адептердин бири ошо кыбылага карап daarат алуу. Бирок фарз эмес. Кийинки суроо: намазда көп адашам. Адашпай окусам, кантип адашпай окусам болот? Негизи ошон үчүн баягы мустахаб амалдарга кирет да. Намаз башталганда кире калуу эмес, намазга чейин эле алдан ала даярданып, зикир чалып, Куран окуп, мүмкүн болсо, убакыт кенен болсо, 5 мүнөт болсо дагы, 10 мүнөт болсо дагы келип Куран окуп, же болбосо алдан ала кой мен намаз окуп алайын деп daarat алып, даярданып, анан өзүнөн өзү адам эмне болот? Калыптанат дагы. Эң негизги ниетте Аллаху акбар деп таза ниет кылсаңыз болду. Андан кийин ой нары бери калчай берет. Анан кийин кайсы сүрөдөн кийин кайсы сүрөнү окуйсуз. Ошону көңүлгө алып койсоңуз эле Кудай биз адашпайсыз. Мисалы, Фатиханы окудуңуз, андан кийин Курайшты окум дедиңиз да, Курайш сүрөсүн окудуңуз, Илаф Курайш деп. Ал окудум деген мээңизде калат. Анан рүкүү сейдеге кетип, экинчи рекетке турдуңуз, кайра эмнени окуйсуз? Курайштан кийин мен Маун сүрөсүн окушум керек. Же болбосо бир Наср сүрөсүн, же болбосо Ихлас сүрөсүн окуйм деп, ошону ниет кылып койсоңуз алдан ала. Ошондо эмне болот? Баягы бул деле намаздын талаптарынын бири. Ошо атайын көңүлдөн эмне кылып коюу? Таийин деп коет го, дайындап алуу. Кайсы сүрөнү окуу керек экен. Ошол эмне үчүн? Баягы намазда чаташып кетпеш үчүн. Баягы сиз мээңизде келет эмне болот? Мен азыр Курайш сүрөсүн окудум, эми Ихлас сүрөсүн окушум керек деп, баягы рүкүү сейдене тургандан ошону окуйсуз. Анан ат-таятка отурасыз. Ат-таятка отургандан кийин, экөөнү окуганда мен ат-таятка отурдум дейсиз. Кайра өйдө турасыз 3-чү рекетке, кийин 4-чү рекетке. Ошондо деле кээде мындай болуп калат. 3-чү рекеттесизби же 4-чү рекеттесизби, оюңуз нары бери обой туруп алат кээде. Адамга баягы анын бет нары кылсын, кээде бир оор иштер болуп калат, оор окуялар болуп калат. Кайгылар келип калышы мүмкүн. Же болбосо тескерисинче өтө бир болуп көрбөгөндөй бир сүйүнч кабар болуп калышы мүмкүн. Ошол кезде адам өзүн токтоно албай, көзөмөлдөн чыгып, контролдон деп коебуз, көзөмөлдөн чыгып, оюңуз аланды болуп, алаксып ары бери. Бир жерге токтоно албай, башкача адам чектен ашып кубанганда да эмне болот? Оюңуз ары бери чаржайт болуп калышы мүмкүн. Ошол кезде да эмне кыласыз? 3-4 деп туруп алса, азын аласыз, 3 аласыз. Же болбосо тескерисинче 4кө көбүрөөк болсо 4 аласыз, 3кө көбүрөөк болсо 3кө ала бересиз. Анан эгер оюңуз эч жака кетпей туруп алды, 4 болуш керек деп 4 дейин десе 3 болуп калат. Жок, 3 болду окшойт деп 3кө эми ооп баштасаңыз, кайра жок 4 болуш керек дей берсеңиз, анда азын аласыз, 3 рекет окудум деп ниет кыласыз дагы, дагы бир рекет кошуп окуп туруп, анан ат-тахия салават айтып намазды бүтүрүп коесуз. Адамдын көңүлүн буза турган, адамга бир көйгөйлүү бир нерселерди жараткан болсо, ошондо ойлорду көкүрөктөн чыгарып салганга аракет кылыш керек. Баягы бир жакшы сөз бар го. Адам баласы эч бул дүйнөдөн өтпөөчүдөй болуп өмүр сүрөт. Эртең өтүп кетер менен иши жок. Тескерисинче кээ бир адамдар өтүп кетти, бул дүйнөдөн жашабагандай эле деп. Мына биздин мамлекетибизге, буга чейин динибизге, элибизге, жерибизге эмне деген баатырлар, эмне деген данышман адамдар, эмне деген акылдуу адамдар, эмне деген биздин аталарыбыз, ата-бабаларыбыз бүт жашап өтүштү. Мына жер бетинде төрөлбөй эле кайра кетип калды, төрөлбөй эле кайра кетип калгандай бир сезимдер болот да, биздерде ой келет. Мына ошол сыяктуу адам баягы дүйнөнү
баарын мен чечип жиберишим керек деген сыяктуу бир кээ бир адамдар образга кирип кетет. Транс деп коебуз го. Ошол нерсеге кирип алып, кыжаалат болуп, бул эмнеге андай болбош керек, мындай болуш керек эле, мындай болбой андай болуш керек эле деп. Мына бүгүнкү күндө көрүп атпайбызбы? Баягы өзү курулуштун кырсын деле түшүнбөшүбүз мүмкүн. Мисалы, канча кабатка канчалык арматура, канчалык бетон сапаттагы куюлуш керек билбейбиз, бирок курулуш жөнүндө спор кыла берген адамдар болот. Өзү билбейт, окуганда эмес. Же иштеген эмес ошо билгендер менен. Же болбосо кээ бир бар саясаттын сырсын деле түшүнбөйт, саясатка башоту менен кирип кеткен. Ал жака түм эле укмуш кирип, икирчикирине чейин нараңтар теңтер жашоосун баарын артка калтырып коет. Андай болбойт да негизи. Ар бир иштин өзүнүн ээлери бар. Ошолор аткарган оң. Ошол сыяктуу нерселерди колдон келбей турган, адамдын жүрөгүн кыжалатып турган нерселер жүрөккө отуруп ала турган болсо, ошондо адам эмне болот? Унутчаакты келет. Ибн Абидин деген бул Ханафи аалымдардын китептерин эң жыйынтыктап жазган аалымдардын бири Ибн Абидин деген. Укмуш Хашият Ибн Абидин деген китеби бар. Ханафи фик боюнча жана башка дагы толтура китептери бар. Бирок ошончолук деңгээлде мыкты аалым болгон. Ошол кишинин китебинде келет, адамдын көңүлүн кыжаалаттыкка алып барган көйгөйлүү бир маалыматта жүрөккө толтуруп алуу адамды унутчаактыкка алып келет. Унутчаактыкка адамды каптагандан кийин түрлүү оорулар келе баштайт. Ошон үчүн негизи адам көңүлүнө кыжалаткан нерсени баарын алып койсо, Кудай буйрса намазыңыздан адашпай, чаташпай окуп каласыз, Кудайым буйрса. Кийинки суроо, ломбардка алтын коюп акча алса болбойт. Ломбардка акча алтын же бир буюмду коюп туруп, анан кийин акча алган болбойт. Анткени пайыз кошулат да баары бир ал жерде. Кийинки суроо, азыркы геморройду дарылоо боюнча кандай ыкмалар бар динде? Эми кээ бир тажрыйбалуу аалымдардын сөздөрү бар. Муздак суу менен ысын жагылган жакшы. Улуу сөздө уят жок дейт, арт жакты. Эмне үчүн? Баягы муздак суу жыйырылтат жана дарылаганга жакшы деп. Бирок эң жакшысы Имам Шафинин сөзү бар. Илмул фикх лил адиян, илму тибби лил абдан. Шариат илими бул дин үчүн, фикх илими бар, фикх илими бул дин үчүн. Демек карабайсыздар, кайра эле фикхти үйрөнөм деген киши Ханафи мазхабын бекем кармасын деп атпайбы? Ошол сыяктуу фикхти, шариатты бекем карманам деген киши мазхабка бекем болуш керек. Кандай Имам Шафи айткандай. Мына ошол шариат билимин бекем карманыш үчүн биз төздө Ханафи мазхабынын негизинде эмне кылабыз? Динибизге бекем болобуз. Дагы айтып атат, медицина илими бул дене үчүн деп. Демек, дене кайсы бир жер ооруй турган болсо, ага эртеден кечке дем салып отура берген кереги жок. Мисалы айталы, бир аял көз жарган атат, төрөтүнө мына аз калды көз жарарына. Ага дем салып отура бербешке эмне кылыш керек? Төрөтүүчү гинеколог эжекелерибизге, апаларыбызга апарышыбыз керек. Ошол төрөтсүн. Албетте бер жактан дуа, бата тилегин жасап отуруп. Ошон үчүн урологко барыңыз. Кийинки суроо. Мен балалуу боло албай атам. Үй бүлөм бузулуп кетпесин деп бала багып алсам болобу? Жат эл адамдардыкын. Кандай болот деп? Бул болот. Болгону төмөнкү шарттардын негизинде. Анын негизги ата-энесинин дарегин, ким, каякта турган, аны туугандары ким, ошонун баарын негиздеп билип алыңыз. Бул бир. Экинчиси, баягы эгер эркек бала багып ала турган болсоңуздар, анда аял киши бир тууган эжесине, же бир тууган сиңдисине, же бир тууган жеңесине, же бир тууган келинине эмне кылыш керек? Жана багып алган баласын эмизип коюш керек. Ошондо бул аялга эмне болуп калат? Бир туугандай болуп калат. Демек, кийин проблема болбойт. 2 жашка чейин болсо, эм кое турган болсо, сүт эмдирип алса, өзүнө бир туугандай болуп калат да, анан багып чоңойто берет. Качан бай эс тартып, чоңоюп, ак караны ажыратып калгандан кийин, анан кийин сенин атаң баланча болчу деп билдирип коюш керек. Же болбосо жанагындай паспортталарда акырын билдирбей, негизи ушундай фамилия дурус болот деп, баягындай билдирбей, акырын кылдаттык менен ата тегин билдирип коюш керек. Ага чейин бир тарыхый инсандар жөнүндө, мисалы Семетей мурун каякта багылган, тайкелеринде багылып, анан кийин чоңоюп кайра ата тегин таап келиши мисалда. Ошол окуялар көп болот. Сынган кылычта деле андай окуялар бар. Сенин мына баланча атаң негизи мыногул, сен биякта эле багылып калгансың деп. Мисалы Абай жолунда китепте Абай баатырлар бар, казактар. Аныкы деле ошондой болуп атпайбы? Жөн эле бир бечара үй бүлөгө бактырып чоңойтуп коюп, мындай эле карапайым адамдар менен кошуп. Аяктан чоңоюп келип, кийин келип атасын табышы. Мына ошол сыяктуу эмне кылыш керек? Окуяларды айтып баланын кулагын бышырып,
эртеңки күн психологический травма алып калбасын. Кылдатып менен жооп берип акырын түшүндүрүп койсо болот. Ошондой шарттын негизинде баксаңыз болот. Кийинки суроо. Мен убактылуу жашаган квартиранын дааратканасы кыбла тарапка карап калат. Кирген сайын намаз окуган сайын кыжалат болом. Бул негизи кыблага карабаш керек, негизи. Даараткананы кыблага каратпай курган жакшы. Бирок аалымдардын талаштары бар. Ихтилафул улама дейт го, аалымдардын талаш тартышы рахматун лил умма, үммөт үчүн бул жеңил райым деп. Үммөт деген эмне деген? Максаты бир болгон топ. Бул деген сөз пайгамбарыбыздын сүннөтүн ээрчийбиз жана мүнөз жагынан пайгамбарыбыздай жөнөкөй болобуз, кылган ишибиз бийик болот. Кимдир бирөөлөрдөй баягы сүйлөгөнүбүз асман тиреп, бирок кыялыбыз төө көтөргүс боло турган болсо, тоо көтөргүс боло турган болсо, бул туура эмес. Жөнөкөй мүнөздө болобуз, адамгерчиликтүү болобуз. Кандай адамдар болбосун, алар үчүн биз доступный, мындай ачык болобуз. Ошондой мүнөздөрдүн негизинде эмне кылат экенбиз? Алдыга көздөй баягы жыла беребиз. Мына ошол сыяктуу бул адептердин бири баягы Ибн Умар, Абдулла ибн Умар, пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын бир туган кайниси болот. Ошол да бейшеп кылганда бирактан бирөө көрүп калып айтат го, сиз эмне үчүн кыбла жакка карап заара кылып алдыңыз, бейшеп кылып алдыңыз дегенде, ортодо тосмо турбайбы? Бул дубал турат, эчтеке болбойт деген да. Аны сыңары ошол кээ бирлери кыбланы тосуп турган нерселер болгондон кийин боло берет деген дагы сөздөр бар. Бирок такыбачылыкка эмне кылабыз? Биз өзүбүзчө баягындай тартипти сактап, кыблага карабаганга аракет кылабыз. Бирок даараткананы өзүңүз салбагандан кийин, башка бирөө салып кеткенден кийин, ат-дарура тубихул мазура деген эреже бар. Зарылчылык тыюу салынган нерсени уруксат кылат деп. Акырын ошо кыбла жакка карап турса да ажаткана айла жок, ошондой даарат алып чыга берсе болот. Кээ бирлер айтат, кээ бирлери ошондой болуп кала турган болсо, эмне жүзүн бияка буруп турсун, же бияка буруп даарат алганы да дурус деп. Бирок кыжалат болбой эле коңуз. Анткени мына айттык, сахабалардан да далилдер бар. Эң негизгиси атайлап, эмне болупту, эчтеке болбойт деп кыблага атайлап бейшеп кылбаганыңыздан кийин эч нерсе болбойт. Кийинки суроо. Багамдат намазда уктап калса, 12лерде окуй турган болуп калса, айталы пешимге чейин дейт. Ошо азан айтылып айтылбайбы? Эгерде жалгыз болсоңуз, коомат айтып окуй берсеңиз болот. Эгерде жамаат менен болсоңуз, пайгамбар Мухаммад алейхиссалам аткаргандай биринчи азан айтылат, андан кийин коомат айтып окуйсуз. Эмне үчүн? Анткени Хидая деген китепте келген. Азан айтуудан максат айланада адамдар чакырып коюу, коомат айтуудан максат отурган жамаат өйдө тургузуу деп. Кийинки суроо. Бактамла банктан акча которуп алып атпайсызбы дейт. Атам, ооба. Элдин баарынын муктаждыгы аткарып атат, муктаждыгын. Перевод болот да. Бул банкка караштуу болсо керек суроосу. Банкта эки түр бар да. Акчаны которуп, бул жака тиги жака өкүл болуп берген тармагы бар. Анан элдерди кызыктырып, келсеңер 10%дан беребиз, 15%дан беребиз, келиңиздер, мындай алыңыздар, тигиндей алыңыздар деп, кээ бир банктарда ушундай атайын тапшырмалар бар. Ошонун тарабы менен иштегендер бар. Бул арам болот. Бул болбойт, ачык айталы. Бул менин жеке оюм эмес. Сүткөрлүк арам. Ал эми акчаны которуп, баяга которуп, тияка которуп, перевод кылып иштеген ал боло берет, ал эч нерсе болбойт. Мунун айырмасы бар да. Ошондой эле ал акчаны которуп кайра ала берген ал боло берет, ал эч нерсе болбойт. Эч нерсе болбойт. Болгону баягы банкта отуруп алып, адамдарды кызыктырып алып, алар алып атканда бекер алгандай болуп алат. Берерде шорок атат. Банктан кредит алып, мен байып кеттим, жыгап кеттим деген адамдарды дегеле укпайсыз. Балким 100 адамдан бирөө эки болушу мүмкүн, ал калганына далил болуп бере албайт да. 100-нөн 90% эмне алат? Шорок атат, берекеси качат. Айталы 1 миллион сом алып ала турган болсо, аны кайра төлөш керек. Ойдогудай чыкпай калат, өйдө ылдый болуп кетет. Ошол кезде ана эмне болот? Шорок атып, зыянын гана тартат. Башка эч пайдасы жок. Аны кайра төлөп бериш керек. Кыйын. Ошол үчүн Куранда эмне айтылды? Ошол пайда, эмнени токтотту? Демек ал зыян. Сүткөрлүк арам деген. Мисалы 1000 сом бердим сизге, демек мен 1000 сом алышым керек. Адал өзүнүн жолдору бар. Мисалы светине дейт, ушул иштеген айлыктарына дейт. Ошонун эсебин чыгарып, тактап келип, андан кийин андан ашканын биз сизден талап кылбайбыз. Ушулардын гана акыларын берип коесуз, калганын ала бериңиз десе, анда башка маселе болмок. Ошондой жактары бар да. Ана биз банктын негизи өзүн арам деген жокпуз да. Жанагындай пайыз менен иштегениңиз бул арам болбойт. Кийинки суроо.
соңку суроого байланыштуу экен. Бирок аябай ыңгайсыздык жаратат. Өз үйүңдө мейли көрүнбөй жасасаң болот, кызмат кылсаң болот деген мааниде экен. Ал эми айылга барып, той аштарга, жамандык, жакшылыктарга кызмат кылганыбызда аябай ыңгайсыздык жаратат. Бизде билесиздер, конок тоскондо келиндер кандай кызмат кыларын. Эгер колубузду түрбөй кызмат кылып жүрө берсек, чыканакка чейин суу, камыр жана башка суу болуп булганып калат. Ошондо кандай кылабыз? Ана жыгачтарды коюп алып, анын үстүнө идиш жууйбуз, шарт жок. Эми заман барган сайын өнүгүп атат, мурункудай эмес. Азыр ысык сууга салып атасызбы? Муздак сууга колуңузду салып атасызбы? Эч билинбей турган чыканакка чейин болгон желим колгаптар бар азыр. Кудайым берген. Ошону барып аласыз, баягы кийесиз халатыңызды муну жака чейин жаап аласыз. Муздак сууну да сыр бербей жууй бересиз, нарака муздак өтпөйт. Ысык сууга саласыз дагы ысыгыдан нар өтпөйт. Биз чоң энебиз өткөндө көрдүк, ошол желим колгапты. Тим эле сонун экен идиш жууганга. Ошондойду кийип алыңыз дагы, беймарал кызматты кыла бериңиз. Алла Таала сизден ыраазы болсун. Кийинки суроо. Башка бирөөгө менин атымдан кредит алып берсем болобу? Өзү төлөйт. Баягы мен өзүм арак ичпейм, анан башка бирөөгө арак алып берип койсом боло береби дегендей эле да бул. Болбойт. Баягы кыргызда да сонун сөз бар. Шариатта болбойт. Анан кыргызда да сонун сөз бар. Кепил кепилин жейт деген. Эртең ошол тууганыңызды эмне кыласыз? Тим эле төлөп койбойсуңбу деп жаныңыз кашайышы мүмкүн. Ал жерге барып туруп сиз мен үчүн берип койбочу десеңиз бербейт да. Сиздин үйүңүздү алат. Үйүңүздү алат, же болбосо документиңизди алат. Анан кийин ана тиги кишиге берет. Же болбосо экинчи вариант, бир досуңузга бардыңыз, айталы бир 100 000 сом алып берип атасыз, мен берем эгер бул бербесе дедиңиз. Алып берген тууганыңыз бербей кетип калса эмне болот? Бербей кетип калса бүттү, шоруңуз катат. Анан сиз төлөйсүз. Андайлар толтура. Көбүнчө муну аял кишилер ишенчек болот. Айнанай, колуң курук койбойм деп коет го бизде. Курук койбойм, жөн койбойм дейт. Дагы бунда сонун сөз бар. Алтыным, келчей. Бир жөн эле мындай үйүңдүн документин берип тур. Коем дагы алам, мен өзүм төлөйм. Сен эчтеге төлөбөйсүң. Мунун алып тур алтыным деп 10 000 сом берет. Алып 1 миллион сомго үйүнүн документин алып кредит алат дагы. Чау деп баягы немеде айтканда алтын балыктай болуп. Чуп Москвага кетет. Сиз алтын балык качан келет? Үйүм качан болот деп отура бересиз. Шору катып төлөгөн шору катып төлөп айлы күнгө чейин безилдеген адамдарды көрдүк. Толтура көрдүк. Мындан көңүлү калбай экен, анан кийин айтат экен, көңүлүм көк талкандай калды деп. Өзү эптештирип карыз ала албай атабы, сизди ортого салып атабы, демек ал жерде алдашы мүмкүн. Ошон үчүн кыргызда дагы бир сөз бар. Карыз адамды калпычы кылат. Балким ал убагында ишеничтүү болгон, чынчыл болгон. Бирок карыз мынерден эмес, мынерден батып кала турган болсо, балекет чынчыл болсо да калп айтканга туура келет экен, калпычы болгонго туура келет экен. Айла жок, качат башка болот. Анан өзүңүздүн мойнуңузга түшүп калышы мүмкүн. Болбойт. Эгерде сизде жөн эле пайызы жок, мындай эле ортого түшкөн болсоңуз, акча алып берип турайын деп. Айталы бир 200 000 керек болуп атат, той өткөрөйүн деп атат, келин алам, же болбосо кыз чыгарам деп, мага алып берип турчу деди. Анан сиздин нар жагыңызда өзүңүздүн акча бар, жаап кое турган. Ошол учурда тигинден ортого түшүп алып бериңиз. Бул 1 айдын ичинде дейби, 2 айдын ичинде дейби, ал төлөй албаса сиз өзүңүз төлөйсүз. Бирок тигини жек көрбөй турган даражада болсоңуз. Анан адамды сапаттанчы, анын окуган намазына, өзүнө, адамдык абирине чейин асылып төгүлүп турган болсоңуз, анда карыз алып бергенге ортомчу түшпөй эле коюңуз анда. Ошентсе да бир пайгамбар хадиси бар. Кимде ким бирөөнүн көйгөйлүү маселелерин чече турган болсо, Алла Таала буга келе турган көйгөйлөрдү алдын ала эмне кылып коет, чечип коет деген. Ошон үчүн кандай болгон күндө дагы этиятташ керек. Муну жыйынтыктап дагы айтып коелу. Демек, кредитти ортого түшүп дагы, түз дагы алган арам. Эч айырмасы жок. Ал эми карызга ортого түшүп койсоңуз болот. Жанагындай шарттын негизинде. Өзүңүз эгер ал таппай калса, сиз төлөп койгонго даяр болсоңуз. Компьютер клуб ачсам болобу? Байкемдин компьютер клубу бар. Ар кандай адамдар келип 1 саат, 3 саат, 5 саат ойношот. Саатына 25 сом. Тапкан акчам арам эмеспи? Рахмат. Болбойт компьютер. Бул убакыт ысраф. Ысраф кылуу арам болот. Анткени Алла Таала Куранда айткан: "Кулу вашрабу ва ла тусрифу". Жегиле ичкиле, бирок ысраф кылбагыла деп.
Уақыт баяқта тұрсын. Бекер. Тамақты да ашықша жеу да арам. Тойған үстіне дағы тойо жеу. Bir ғана учурда ұрсат, егерде ороза болсаңыз, кешке аш қалып қалбайын, қиналып қалбайын деп, тойып дағы кішіне жақсы шырақ тойойын деп, тойып алып, анан кейін кешке қайратты жүрейін деп, тамақтансаңыз болады. Ал эми уақыт, бұл жерде әрбір уақытқа біз не қыламыз, жооп беребиз. Баяғы 5 нәрсеге жооп бересің дейді ғой, баяғы қарта електен мұрдағы жаш кезіңдегі уақытыңа не қылып өткөрдің, қиямат күнү намазыңыздан сұралады, уақытыңды не қылып өткөрдің дейді, шабабик деп атпайбы, жаштык кезде. Ушунун баардыгы суралат. Ошол үчүн алардын ушу оюнга кирип, ал оюн эчтеке эмес. Андан ары кумар оюндарга кириши мүмкүн. Ошонун баарына биз жооп берип калабыз. Башка эле иш кылганыңыз жакшы. Азыркы жаңы чыккан носкиге, байпакка мас тартса болобу же мас эле кийиш керекпи? Эми алмасыны биз биринчиден көрө элекпиз. Жанагындай шарттар бар да. Калың болуш керек, өзү туруш керек, мас тартканда суу сиңип кетпеш керек деген шарттар бар. Ошол шарттар табылса, этияттык үчүн кадимкидей эле маса мас тартыңыз. Анан эгерде жана кадимкидей масынын шартын таап бере алса, сизге ошондой абалда боло ала турган болсо, анан мас тартсаңыз болот. Баары бир ошондой байпак боло берет дейт, анан бара анан жөнөкөй байпактарга өтүп кетиши мүмкүн адамдар. Ошон үчүн эң жакшы И'ла сунанда келгендей, пайгамбардын заманында азыркыдай жумшак байпак болгон эмес. Бүт катуу жанандай масынын шарты табылган деңгээлде болгон. 4 мазхаб тең айтып атпайбы? Мына калың болсун, мас тартканда суу сиңип кетпей турган болсун. Мына ошолорго эмне болуш керек? Аят хадисти бизге караганда алар 10 эсе жакшы түшүнгөн. Кийинки суроо. Кайсы бир күнөөгө тооба кылып, касам ичип, экинчи жолу кылбайм деп бирок кайта кылып койсо, ошол күнөөнү касам бузган үчүн адам орозо тутуп береби 3 күн? Айтып кутула бербеш керек да негизи. 10 бечарага тамак беришиңиз керек негизи. Же болбосо баштан аяк эмне кылыш керек? Жалпы мындай үстүңкү кийим, анан шымын чыкытып, кийинтип коюш керек. Экинчи шарты. Анан аны да эптей албайган бечара болсоңуз, көнүмдү курсаңызды тойгузуп албайсыз. Андай учурда гана эмне кылат? 3 күн орозо кармайсыз. Болбосо жанагындай кылып, ана 3 күн орозо тутпай кутулуп кетем да деген. Ал болбойт ал. Булардын баары айла жоктон жасалат. Ушу Кудайым ушу тобону кабыл кылар бекен деп. Бул 3-чү жолкусунда гана урсат болот. Баягы биринчиси жанагындай тамак берип аларды тойгуза албай калсаңыз, кийим кечесин кийгизе албай калсаңыз, аябай оң бечаранын. Ошондо анан кийим аласыз? 3 күн орозо кармап кутулсаңыз болот. Кийинки суроо. Мен намазды жакында баштагам. Алхамдулилlah шүгүр. Намаздан кийин 33 жолу Субханалла, 33 жолу Алхамдулилlah, 33 жолу Аллаху акбар конуңуз менен видео кылып көрсөтүп койсоңуз дейт. Мындай кыласыз. Субханалла, 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 Субханалла деп. Мына карасаңыз 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Караңыз. Үчүнчү мына акыркысын баспайсыз. Мына 3 томпок турбайбы? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Ушуну бир басасыз дагы 11 болот. Ушуну 3 жолу кайталайсыз. Кайра башынан Субханалла, Субханалла деп баштай бересиз. Өйдөгүлдө түшүп келип туруп, муну басасыз, анан муну басасыз. Үчүнчүсүн баспай эле коюңуз. Өзү анан баса деле албайсыз. Мына жетпей калат. Мына экөөнү басыш керек. 1 2 11 болот. Ушуну 3 жолу кайталасаңыз 33 жолу тесбе чалган болот. Субханалла деп. Андан Алхамдулиллах 33 жолу, андан Аллаху акбарда ушинтип 3 жолу айлантасыз. 3 жолу кандай экен? Мына башынан баштай бересиз. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Ушуну 3 жолу кайталасаңыз 11-ти 3-кө көбөйтсөңүз канча болот? 33 болот. Ошентип анан 33 жолу тесбе чаласыз. Аллаху акбар деп. Анан ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика лах деп анан намазды уланта бересиз. Кийинки суроо. Bir туугандар катуу урушуп кетсе, эмне болот? Түшүндүрүп кетсеңиз. Катуу урушуп кетсе, катуу урушуп кеткен болот. Туура эмес болот. Бул кайра биригиш керек. Анткени баягы кыргызда жакшы макал бар го. Эрди катын урушат, эси кеткен болушат деп. Бирок ошондой экенде деп эле ана жөн эле уруша берген болбойт. Тескерисинче бир тууганга эмне бериш керек? Белек бериш керек. Пайгамбар хадисте бар. Кимде ким өмүрүнүн узун болушун кааласа, бир туугандар менен тыгыз байланышта болсун деп. Эгер бир туугандар менен жакшы болбосок, мамилебиз начар боло турган болсо, өмүрүбүз кыскарат бул боюнча.
Ошо имам Даххак тафсирлерде дагы сонун келтирген бул боюнча. Кимдин өмүрү 3 жылды калган болсо, бир туугандар менен тыгыз байланышты күчөткөн болсо, 30 аны кайра 30 жылга эмне кылат, берекесин күчөтөт деп. Кимде ким 30 жыл жашай тургандай да өмүрү бар боло турган болсо, 3 жылдыга түшүрүп коет деген берекесин. Мына ошондуктан эмне кылышыбыз керек экен? Бир туугандар менен өтө тыгыз, этияттык мамиле кылышыбыз керек. Анткени бир тууган табылбайт. Баягы өз тууганыңды жамандап, анан жакшы тууганды каяктан тапмак элеңиз. Ошон үчүн ар бири менен тил табыш сүйлөшүп кеткенге аракет кылыш керек. Мисалы итти "Ой, баспайсыңбы, келбейсиңби" дебейсиз да. Итти эмне деп чакырасыз? Күч 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 деп баягы өзүнүн ышкырыктары менен чакырасыз. Мышыкты мый 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 деп чакырасыз. Немени болсо, тоокты болсо түү 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 деп чакырасыз. Мисалы да. Анан ушул сыяктуу ар бир жаныбарларга да өзүнүн подходу менен, өзүнүн ыкмасы менен мамиле кылып аткандан кийин ар бир адамда өзүнө жараша мамиле кылышыбыз керек. Анткени баягы дәвр Конфуцийдин да жакшы сөзү бар, Кытайлардын философу. Адамдар мен эмес, мен адамдарды таанып алганым өкүнөм деген. Карабайсызбы, эмне деген сөз? Ар бир адам өзүнө жараша мамиле кылам деген сөз. Пайгамбарыбыз негизи ушундай болгон, ар бир өзүнө жараша мамиле кылган. Анан кээ бир бар да, жок, адамдар мени менен мамиле кылыш керек, мага көңүл бурбай атат. Эмне үчүн мен менен учурашпайт? Эмне үчүн мен менен кабар албайт? Неге менин жакшылыгымды билбейт деп. Эгер сиз жакшылык кылбасаңыз, башка бирөө деле жакшылык кылмак. Болгону сизге Кудай Таалам ушундай мүмкүнчүлүк берип койгон. Кудай үчүн жасап коюп, акырын кете беришибиз керек. Анткени жана жогоруда айттык го. Адамдар өмүр бою жашап калчудай эле жүрө берет экенбиз, бир күнү кетип калат экенбиз да. Мынакей эмне бир мына чоң дамлаларыбыз кетти, Бишкек шаарынын каазысы кетти. Дагы мына Таластагы бир дамлабыз кетти, сагынаалы болуш керек эле, аты эсимен көтөрүлүп атат. Ушу дамлабыз кетти. Дагы башка толтура дамлалар кетти. Анын арасында мынакей кече жакында мынакей кыргыз элинин көкүрөгүнө сиңген сыймы болгон мына Чубак дамлабыз кетти. Мына жер бетинде жашабагандай эле болуп калды. Мына көрбөйсүзбү? Буга чейин да толтура кыйын адамдарыбыз өткөн. Бардыгы эмне болду? Жер бетинде төрөлүп эле кайра кетип калгандай болду. Ушундай экен да, адам өмүр бою жашай тургандай болот экенбиз, бирок эртең өлүм келип калат экен. Буга чейин адамдар жашабагандай эле келип кетип калышты. Ошондуктан эч качан өзүбүздү таразанын бир жагына кое албашыбыз керек да, мындай салмактуу болуп деп. Ал биздин кыйындыгыбыздан болуп аткан жок, ал жөндөм ал иш аракеттерчи. Кудай Таалам бизге мүмкүнчүлүк берди, ошону биз эмне кылышыбыз керек? Аллага шүгүр деп карманып, секет бересизби, кайрымдуулук кыласызбы, илим бересизби, өнөр үйрөтөсүзбү, Кудай үчүн үйрөтүп коюп кете беришибиз керек. Алла Таала кааласа, паралич оорусун берип койсо эмне кыла аласыз? Эчтеке кыла албайсыз. Бала бербей койсо эмне кыла аласыз? Эчтеке кыла албайсыз. Өмүр бою баш ооруну берип салса эмне кыласыз? Адамдар менен 5 минут 10 минут сүйлөшө аласыз. Сүйлөшсөңүз деле баш ооруй турган болуп калса, эмне кыла аласыз? Эчтеке кыла албайсыз. Ошондуктан, Кудайым, ушу адамдардын керегине жарай турган инсан болуп калыптырмын. Ушунуңа шүгүр деп, алдыга көзү умтулуп, кылып коюп, унутуп коюп кете беришибиз керек экен. Кийинки суроо. Оронуп намаз окубаса, бирок ыйман жолунда жүрсө болобу? Бул эми мындай да. Ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах келмени айтсаңыз мусулмансыз, туура. Бирок мен кээ бир айтат го, мына орусча айтып, зато мен жүрөгүм таза деп. Ошо жүрөгүңүз тазалыгы өтө жакшы болсо намаз окумаксыз негизи. Адам жүрөгүм таза деп качан айтат? Дааратты өз убагында аткарса, 200-лүк жок болсо, бирөөлөргө жек көрүү жок болсо, 5 маал намазыңызды окусаңыз, адал, арам деп туруп, анан кийин жүрөгүмдө кири жок, өзүмөн өзүм жүрөм десеңиз болот. Эгерде чындап эле Алла Тааланын жанында ыймандуулугун эсептесеңиз, сөзсүз түрдө эмне болот? Акырындык менен намазга киришиңиз керек. Намазга кирсеңиз, намаз ар кандай пласт жаман күнөөлөрдөн эмне кылат? Сизди, бизди сөзсүз түрдө тозот. Кийинки суроо жооптордо көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи таала ва баракатуху.